Куттуктоо маселеси боюнча мына Ошто өтө көп таралып кетти WhatsApp'tan. Жумма мубарак деп айтса, бул деген тозоктун сөзү палантыкүн деген анча мынча келип атат WhatsApp'tan. Биринчи жуманы өзү катайда жумма деп, жумаа, бир эле мим, жумаа. Экинчиден жума өзү мубарак, берекелүү. Анткени жума күнү ким эртелеп жумага келсе, төө союп садака кылгандай соопко ээ болот. Анан барып кечирээк келсе, уй союп, анан барып кой союп, акырында тоок союп, акырында жумуртка берип садака кылгандай соопко ээ болот деп жуманын берекесин айтат. Жума өзү берекелүү күн. Андан сырткары жума күнү ушундай бир убакыт бар, ким дуа кылса ошол убакыт туш келип калса, дуасы кабыл болот деген. Жуманын берекеси бар. Жума мубарак, берекелүү болсун деген дуа эч кандай бидат эмес. Акыйкатты гана айтып атабыз. Ыйман жакшы деп айтып атабыз да. Ыйман жума берекелүү болсун деп атканыбыз, ошол берекенин, жуманын берекесине сиз туш келип калыңыз, Кудайым ушундай оомат берсин. Жуманын берекеси сизге жуксун деген жакшы сөз. Анан жума мубарак деп айткан болсо, ол деген Арафатта андай экен, жума күнү кыямат болот экен, жума күнү башка болот экен. Эми кыямат жума күнү болсо болгон айткандыр. Ага эч кандай каршылык жок. Бирок ал нерсе жуманын берекесин алып кетип калбайт.